Биздин маданият боюнча жөн эле басып кой, чыда, аялдарга ушинтип айтат да. Тилекке каршы биздин коомчулукта жанагындай зордук, зомбулук деген нерсе мындай жок эмес экен. Муктаж болдук бир адамдар, бир кеңешчилер бизге келип жардам беришине. Мырзаларда дагы көбүрөөк жоопкерчилик жатат. Биздин айымдарда дагы өздөрүнө жараша жоопкерчилиги бар. Бул мамилени дагы оңдосо болот турбайбы деген. Амансыңарбы, ардактуу көрөрмандар? Кайрадан сиздер менен ушундай тынчтык, жакшы күндөрү амандашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн студиябыздын төрү бош эмес, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн студиябызга үй бүлө кеңешчилери болгон Алакул байке менен Курманжан эжени чакырганбыз. Амансыздарбы? Саламатсыңарбы? Биздин студияга келип, атайын убакыт бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздерди үй бүлө кеңешчиси катары тааныйм. Анан бир убакта сиздердин ушул үй бүлөлөр жөнүндө өткөн курстарыңызга барып, мен өзүм дагы ошол нерседен өткөн элем. Анан ошол биздин көрөрмандарга дагы ошол үй бүлөлөрдү бекемдөө максатында эркектерди, мырзаларды чыныгы мырзалыкка багыттоо иретинде сиздерди чакырып отурабыз. Көрөрмандар, азыр алдыда бизде абдан кызыктуу тема. Теманын аты Туура урушуу деп аталат. бул чын эле абдан кызыктуу. Бирок мен ойлоп атам, азыр ошол туура урушуу деген темага киргенге чейин мен сиздерди үй бүлө кеңешчиси катары тааныгандыктан көрөрмандарга дагы маалымат иретинде кантип үй бүлө кеңешчиси болуп калдыңыздар, бул чөйрөгө кантип келдиңиздер, кайсыл жылдан бери ушул үй бүлө кеңешчиси болуп кызмат кылып келе жатасыздар, өзүңүздөр жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Чоң рахмат, Каныбек, бизди чакырганыңар үчүн. Биз аябай силерге ыраазыбыз. Анан кийин биз өзүбүздүн ой менен бөлүшкөнгө дагы биз аябай ушул учур үчүн, убакыт үчүн аябай ыраазыбыз. Менин аялым да келди бул жолкусунда. Анткени аял менен бирге отуруп мындай кеңешке, мындай сүйлөшүп, ой бөлүшкөнүбүздө менимче бул бир бүтүндүккө, бир тууралыкка алып барат деген ойдо биз ушундай жыйынтыкка келдик. Эми биз кантип ушул үй бүлөлүк кеңешчи болуп калдык? Ошол жөнүндө бир аз бир кыскача айтып кетейин. Бул үй бүлөлүк кеңешчи болуу деген бизде ойдо жок эле. Анткени биздин маданиятыбызда, биздин коомчулугубузда мындай нерселер көп болбосо деле аз болуп, бирок мындай элге кеңири жайытылган нерсе эмес. Мисалы үчүн башка жактарда, башка мамлекеттерде эгерде ушундай көйгөй пайда боло турган болсо, бир центрлерге барат, психологторго барат, атайга кеңешчилерге барат. Биз өзү ушул нерсени өзүбүздүн үй бүлөдөн чыкты. Бул нерсе биздин өзүбүздүн жубайым экөөбүздүн ортобузда конфликт менен чыкты. Конфликт дайыма айланып отуруп чыкты. Анан кийин бир күн бир аябай белгилүү ушул үй бүлөлүк кеңешчинин курсуна туш болуп калдык. Бул ушунчалык таасир берди ошол жерде. Ошол жерде эле эми узун нерсени кыска айтыш үчүн мына бул нерсени айтат элем бир сүйлөм менен. Бул мамилени дагы оңдосо болот турбайбы деген. Ошол нерсе, эми билбейм, ар бир адамга ошондой ар кандай мындай мазмунда, өзүнүн бир убагында келет экен ар бир инсанга. Ошол убакта мага ушундай болду. Бул машиненин моторуну, машиненин проблемаларын оңдогон сыяктуу эле биз мамилелерди оңдоп алсак болот экен. Ошол учурда анан биз айттык, чын эле экөөбүз сүйлөшүп, чын эле экөөбүз эмне үчүн мындай уруш талаштар көп болот? Кел экөөбүз деле мындай азыр биз түшүнүп калдык бир аз. Эми ушуну өзүбүз колдонолу дагы, колдонуп жатып эле адамдарга дагы айта берелик деп. Ошондон бери биз ушул тармакта иштеп келебиз. Мүмкүн билбейм, Курманжанда кошумча алымчаларың болсо. Ооба. Ушул мамиленин үстүнөн иштөө деле бул чоң эмгекти талап кылат экен. Биз анткени өзүбүздөн башка үлгү боло турган үй бүлөлөрдү анчалык деле көп көргөн жокпуз да. Биздин маданият боюнча жөн эле басып кой, чыда, аялдарга ушинтип айтат да, чыдай бер, сабыр кылып жашасаң баары жакшы болот бир күн деп.
бирок сабыр кылып деле ошо чыдап деле жашасаң, бул кризис деген нерсе, келишпестик деген нерсе, мамиледеги проблемалар кетип калбайт экен да, кайра эле келет. Анан ошондо биз ойлондук да, кантип ошону мүмкүн башкача жолдор бардыр деп. Ошол ой менен табалычы кандай үйрөнүлүчү деп атып, биз көп курстарды окудук да. Ошол көп билимдерди алып, курстарды окуп, ошол үйрөнгөндөрүбүздү өзүбүздүн жашоодо колдонгондо биз көрдүк, ошол нерсе жардам берет экен да. Жанагы биздин маданият боюнча чыда, сабыр кыл деген деле жакшы. Бирок ошентип эле сабыр кылып, чыдап жүргөн менен көйгөй чечилип калбаганын түшүндүк. Ошонун көйгөйдү чечүү үчүн да сүйлөшүш керек экендигин түшүндүк. Анан азыр болсо биз ошол өзүбүздүн эле башыбыздан өткөн тажрыйбаларыбызды башкаларга бөлүшөбүз да. Анткени биз убагында өзүбүз билген жокпуз ошону. Мүмкүн биздей эле билбеген, биле электер бардыр. Анан биздин айтканыбыз мүмкүн кээ бирөөлөргө жардам болот деп ойлодук. Анткени биз өзүбүз үй бүлөлүк никедеги кризистерден өтүп атканда биз аябай муктаж болдук. Бир адамдар, бир кеңешчилер бизге келип жардам беришине. Ошентип үй бүлөлөргө азыр кызмат кылабыз. Ушинтип үй бүлөлөргө кеңешчи деген бул дагы бир сыймыктуу, жанагы жоопкерчиликтүү нерсенин үстүндө иштеп жүрөбүз. Абдан жакшы. Негизи эле өзүңдүн башыңан өткөрүп, ошол нерсени өзүң даамын сезип, чын эле жемиш ушундай болот экен, же болбосо абдан даамдуу экен, ушул нерсени башкалар дагы билип калса, сезип калса дегендин артында ушинтип үй бүлө кеңешчилер болуп калдыңыздар. Абдан жакшы. Анда биз бүгүнкү негизги темабызга кайтып келели. Негизги темабыз туура урушуу. Мен ошол бул биздин эфир башталганга чейин сиздердин ушул темаңыздарды угуп абдан таң калдым. Негизи урушуу дегенде эле мындай бир жакшы ой келбейт. Кантип туура урушуу, уруштун дагы туурасы болобу, туура эмеси болобу деген ой келди да. Анан азыр көрөрмандар деле туура урушуу деген теманы угуп алып, ойлонуп атышса керек. Дагы эмнени башташты, эми урушкандын да туура жагы барбы экен депчи. Анан ошол жөнүндө сөз сиздерде болсун. Ооба, туура айтасың, Канек. Бул аталышы биз ушул кызыктай өзү. Бирок эгерде ушул угармандар, көрөрмандар ушул нерсени өзүнө бир туюп алса, мындай аябай көп пайдасы тиет. Анткени ушул биз ушул сүйлөшүүбүздүн темасын коюп жатканда дагы биз ойлодук да, мындай туура биз өзүбүз дагы ойлодук ошо туура урушуу да болобу. Туура урушуу эч качан туура Уруш дегендин өзү эле башкача угулат го. Ооба, уруш дегендин өзү эле негативный угулат, Бирок муну ушундай эгерде даамын билип калсаңыздар, мен ойлойм аябай мындай жакшы инструмент болуп берет. Туура урушуу дагы. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, үй бүлөлөрдө айрыкча ушул кыргыз маданиятында бир мындай пикир келишпестиктер болуп, анан кийин бул жанагындай чыр-чатакка айланып кетет. Бул биздин маданиятыбызда ушунчалык жанагындай кандай десем сыртка чыкпайт. Анан үйдө калат, бирок үйдө калганда дагы мындай бир көп проценти мындай чечилбей калат да. Мен ойлобойм, биздин коомчулук аябай мындай акылдуу эжелерге, акылдуу агаларыбызга бай. Бирок ошого карабастан азыр мындай жаштарыбызды карап, кийинки муунду карап, мындай көз сереп кыла турган болсок, мындай бир көйгөйлөрдү сезебиз да. Ошол эми ушул чыр-чатак болгондо ошону кантип чечебиз? Кептин баары ошол жакта экен да. Вот чыр-чатак болду. Азыр мисалы үчүн мен аялым менен эмоциямга алдырдым мен. Абал курчуп кетип жатат. Аялым дагы эмоцияга алдырды. Мен дагы эмоцияга алдырдым. Ошол убакта эмне кылыш керек? Бул өзүнүн бир мындай бир пункттары бар. Аябай кыска эле, аябай жөнөкөй, көп эмес бул. Ошону эгерде колдонуп, ошол чыр-чатак убагында колдонсок, аябай жакшы мындай бир натыйжаларды берет. Эми эмне үчүн ушул чыр-чатак болгондо биз дайыма жанагы өткөн нерселерди
алдыбызга алып келебиз да. Сен ошондой кылдың эле го. Сен айттың, анан мен сага айттым деген нерселер чыгып кетет. Эмне үчүн? Себеби мурдагы нерселерди туура эмес чечкендиктен, ошол туура эмес чечкендерибиз кайра эле алдыбызга келип жатат. Же чечпей эле койгон. Же чечилбей эле койгон. Ооба. Ооба, же чечпей эле койгонбуз. Эми бул каалайбызбы, каалабайбызбы, бул чыр чатактын болушу дагы биздин жашообуздун бир бөлүгү экен. Бул жана бир жакшы мындай бир сөздү айтып кетти коллегаларыбыздын ичинен. Бул сүйүү бар жерде бул конфликт болот экен, чыр чатак болуп турат экен да. Сүйүү жок жерде анын конфликттин болбошу дагы мындай балык жанагы суунун агымы менен сүзүп кетип аткандай эле болуп тура берет экен да. Кайдыгерлик сыяктуу. Кайдыгерлик болуп, ошондой эле бир калыпта нерсе. Менимче адам болгон тирүү адам болгонубуздан кийин мындай бир өзгөрүүлүүнү каалайбыз, өсүүнү каалайбыз. Ошол келишпестиктер бизди ошол жака туртат экен. Мындай өсүүгө, бири-бирибизди көбүрөөк түшүнүүгө, бири-бирибизди көбүрөөк билүүгө, урматсыга алып келет экен да. Мисалы үчүн дагы мындай бир практикалык жактан бир мисалды айта турган болсок, мамлекет мисалы үчүн бир нерселерге даярданып турат. Аздыр көптүр кандайдыр бир деңгээлде даяр турат. Мисалы үчүн табигый кырсык болсо, мисалы үчүн өрт болуп кете турган болсо, жер титирөө болуп кетсе, же сел жүрүп кетсе, бир нерселер менен даяр турат да. Өзүнүн аскери менен, күчтөрү менен, азык түлүк менен, техникасы менен, мындай билими менен, адамы менен камсыз кылып, ошол жерди мындай бир баланста кармап турат. Ошол сыяктуу эле эгерде жубайлар ушул конфликтти мындай карап туруп, бул конфликтти кантип чечиш керек? Конфликтте кандай бир мындай бир кандай кыймылдарды кылышыбыз керек, же болбосо кандай бир кыймылдарды кылбашыбыз керек деген бир даярдык менен барса, аябай жакшы бир мындай инструмент болуп берет экен да, курал болуп берет экен. Эми бул конфликтке даярдануу деген эмне? Конфликтке сен жана туура айттың, кане бул уруш деген эле бул өзү бир жаман угулат го, негативный. Туура. Бул уруш жаман нерсе, бирок бул болуп турат үй бүлөбүздө. Эч ким муну айтпайт. Бардыгынын үй бүлөсү эле сонун көрүнгөндөй. Алардын үй бүлөсүндө конфликт болбогондой. Бирок конфликт болуп турат ичинде. Бирок ошону кантип чечебиз? Жана биз айтып кеттик, кеп ошонун баары ошол жакта турат. Эми конфликтке ошол урушка кантип даярданабыз? Бир нерсе айта кетсем, көбүнчөсү биз урушабыз дагы. Бир кичинекей эле нерсенин үстүнөн уруш чыга турган болсо, биз урушуп кетебиз. Бирок ошол урушубуз башталгандан кийин бүт баарын айтып чыгабыз да. Биздин өткөн жолку урушубуз эмнеден чыкты эле, сен баягында минтпедиң беле, сен баягында өзүң баягында минтпедиң беле деп отуруп, биздин эмне жөнүндө урушканыбыз унутуп деле калабыз да. Башка дагы көп проблемаларды эстейбиз да. Баарын эстеп, ушинтип ушул жерден дагы ушундай уруштарда эч нерсе чечилбейт экен да. Биздин мамилебиз ушундай уруштардан кийин эч жакка барбайт экен. Баягы наоборот, бири-бирибиздин көңүлүбүздү ооруткан боюнча эле, жүрөгүбүздө оор жүк боюнча калып калат экен да. Бирок ушул биздин бүттүңбү? Ооба. Биздин темабыз жанагы эркектерге байланыштуу болгондуктан, ушул жерде эркектер мындай бир көбүрөөк жоопкерчиликти өзүнө алса ушул жерде жакшы экен. Ушул уруш маалында. Анткени туура эркектердин да жүрөгү катуу ооруйт. Бирок ошол жерде бир мындай бир мамилени коргоо, мен уруш болсо деле мен азыр бул жөн эле уруш чыр чатактын болуп жатышын эле болуп жатат. Чыр чатак эле болуп жатат. Башка эч нерсе болгон жок. Мен мунун мамилемди баары бир жубайым менен, аялым менен мамилемди сактагым келет. Уруш болуп жатса деле. Мунун эмнени каалап жатканын түшүнгүм келсе, менде ошол каалоо болсо, мунун артында эмне жатат? Же болбосо бир аз мындай кечиримдүү, кыргызда айтат го, кең не дейт, эркектерге таандык бир сапат бар го, кеңпейилдик менен, кечиримдүүлүк менен, айкөлдүк менен, эгерде аялыбызга ошондой мамиле жасасак, менимче ошол эле убакта аялыбыз мындай бир жүрөгүн ачып берет да. Эгерде түшүнбөй жатсак. Ошол эгерде ушул сапаттар бизде жоопкерчилик менен карай турган болсок, менимче чыр чатакты ушунчалык жакшы
мындай бир натыйжалуу чечкен болобуз да. Мен кошумчаласам болот. Макул. Жанагы урушуп жатканда эле дароо эле урушканда сен ойлонбойсуң да. Анан урушуп жатканда ошо боюнча эле жанагы ачууңу калтырып, оюңа келген сөздү айтып, жүрөгүңдү оорутканда ага кайрадан аны да ооруткуң келип ушинтип кетебиз да, анан ырбап кетет. Ошон үчүн урушпай эле, тынчтыкта жашап атканыбызда эле, эгерде бизде пикир келишпестиктер ушундай боло турган болсо, биз мындай кылып могул эрежелерди сактанабыз деп алдын ала сүйлөшүп алган аябай жакшы экен да. Анткени биз өзүбүз деле ушундай уруштар, талаштардан өттүк, анан бири бирибизди жараладык, көңүлүбүздү ооруттук, бирок ушул эрежелерди сүйлөшүп алгандан кийин анан өзүбүздөн өзүбүздү сактадык да. Бул жердечи ар ким өзүмдөн өзүмдү сактадым дегендей да. Жубайымды дагы сактайм, өзүмдөн да өзүмдү сактайм деген сыяктуу ушундай жакшы нерсе экен да бул. Анткени тынчтык деген бул үйдө чыр-чатактын жоктугу эле эмес да. Бул чыр-чатакты кантип туура чечип алууну үйрөнүү да. Ошондой чыр-чатакты туура чечкенди үйрөнүп алганда биздин үйдө эң керектүү болгон тынчтык орнойт экен да. Жакшы. Демек, маселе чыр-чатакта эмес, ким чыр-чатакты кандай чечип атат ошондо экен да. Демек, бул туура урушуу дегенибиз ошол чыр-чатакка чейин жубайлар бири-бири менен сүйлөшүп алуу, кандайдыр бир принциптерди же бир нерселерди коюп алуу экен да. Ооба. Абдан кызыктуу. Анан мунун дагы мындай бир эгерде ошол эрежелердин ушул чыр-чатак убагында колдоно турган бир нерсеси ушул биз мындай бир кээ бир кыймылдарды, кээ бир сөздөрдү биз чектешибиз керек экен да. Мен ошону сурайын деп атам да. Ошол эми кандай эрежелер бар? Эмнелерди коюшсок көбүрөөк бизге жемиштүүрөөк болот? Эми Каныбек, сенин сурооңа бир бул жерде бир 5 аябай жөнөкөй мындай кандай жолдору бар. Ошол кантип колдонушубуз керек. Туура урушууга даярдануунун эрежеси 5 эрежеси деп айталы. Дагы жолу дейбизби, эрежеси дейбизби? Ошол бул аябай жөнөкөй. Аябай жөнөкөй и колдонгонго аябай практичный дагы. Колдонгонго аябай оңой. Мисалы үчүн биз азыр ошол чыр-чатак учурунда эмненин үстүнөн чыр-чатак чыгып кетти. Ошону гана айтабыз. Мурдагы атам замандагы былтыры 2 жыл мурда 23-жылы сен ушундай дедің эле. Саатынча деп айтпайбыз. Ошол убактагы нерсени айтып, ошол жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Эмне үчүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз? Анткени эгерде мурдагын бардыгын алып келе турган болсок, чыр-чатактын аягында эмне жөнүндө урушканыбызды да билбей калабыз. Толук чечилбей татаалдашып кетет. Татаалдашып, башыбызда жанагындай каша болуп, эмне жөнүндө конфликт болгону дагы эсибизден чыгат дагы, чечилбей туруп калабыз. Бул биринчиси. Демек, биринчиси бул ошол убактагы чыр-чатак чыккан убактагы гана ошол жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Бир эле тема. Бир эле. Экинчиси бул мындай бир ушул эмоцияга алдырганыбызды эмне деп аябай катуу нерселерди айтып кетебиз. Мен болгонум ушул. Мен жакпасам башка бирөөгө тийип ал. Же болбосо аялдар не дейт? Кетем дейт. Же кетемин дейт. Эркектер биз эмне дейбиз? Мен жакпасам ушул башка бирөөгө тийип албайсыңбы деп айтабыз. Ажырашам деп. Же ажырашам деп айтабыз. Ушундай нерселерден оолак болушубуз керек. Бул экинчиси. Жүрөктөрдү жаралай турган жанакындай ачуу сөздөрдөн ошону сүйлөшпөйбүз же болсо конфликт учурунда айтпайбыз деп ошо чыр-чатак чыкканга чейин ошол жөнүндө сүйлөшүп алыш керек экен да. Мисалы, чыр-чатак жок, жакшы тамактын үстүндө отурабыз. Өткөндө урушта ушундай болду, кел мындан кийин сенин мондай деген сөзүң мага аябай катуу тийди. Сенин болсо мондай деген сөзүң мага катуу тийди. Кийинки чыр-чатак болгондо кел ушуну колдонбой эле кол деп сүйлөшөт экенбиз да. Ооба. Анткени айтат го кыргыздарда, бизде сөз бар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегенчи. Ошон үчүн алдын ала кеңешип алабыз да.
Анан алакул сен азыр аябай жакшы нерсени айттың да. Ажырашам, кетем, чыдасаң ушу башкага менен жашап ал деген сыяктуу биздин жашообузду, мамилебизди талкалай турган сөздөрдү кошпошубуз керек деп сүйлөшүп алабыз деди да. Эмне болот ошондой сөздү колдонгонубузда? Ушул кетем, ажырашам деген сөздөр бул муну мындайга салыштырсак болот да. Үйдүн дубалындагы дат басканга окшош да. Көк басат го. Көк көгөрүп кеткенде ал ошол нерсе көбөйүп анан талкалайт да. Дубал деле бузулат ошо көк басканда. Ошол сыяктуу ажырашам, кетем деген сөздөр биздин мамилени дагы буза турган нерселер экен. Бул экинчисин айттык. Үчүнчүсү биз бири-бирибизге жана ат коюп, анан кийин мындай мүнөзүбүздү тебелеген сөздөрдү айтпашыбыз керек. Мындай бир анан кийин эч качан кол салбайбыз. Тура калбайбыз жакалашып, бири-бирибизди жарагандай кылыпчы. Идиш аяктарды талкалабайбыз дегендей. Аяктарды ыргытпайбыз. Ошондой деп сүйлөшүп алышыбыз керек да. Бирок мен дагы бир жолу айткым келет, бул нерсе биринчи жолунан эле келе калбайт. Айрыкча ушул эркектер мырзаларга айткым келет, муну бир эки жол жубайыңыз менен сүйлөшүп алганыңыздан кийин үйүңүздө ушунчалык тынчтыкты мындай бир тынчтык орногонун өзүңүз сезесиз. Эми төртүнчү болсо, ушул биз айттык, каалайбызбы, каалабайбызбы, чыр-чатак бул жашообуздун бир бөлүгү деп. Эми чыр-чатак жанагындай күчөп кетип жатат. Ошол убакта эркектер биз чыгып кетебиз. Ошол чыгып кеткенибиз өзү туура. Чыгып кеткенибиз мында элдин арасында да айтып жүрөт. Кээ ата-энелерибиз да ошондой болгондо мындай күбө болуп калганда айтат: "Чыгып эле кетсин. Эле мага эрегишпей андан күрөшкө кетип калбайсыңбы? Басып кетпейсиңби? Тең элбе дейт. Тең элбей. Тең элди эмне кыласың дейт. Бирок ошол убакта сөзсүз түрдө ошол жубайыңыз менен сүйлөшүп алышыңыз керек. Мен азыр 15 мүнөт же 20 мүнөткө чыгамын, бирок мен кайра келемин деп. Эгерде кайра келип, ошол 20 мүнөттүн ичинде силер эмне кыласыңар? 20 мүнөттүн ичинде өзүңөр мындай бир өзүңөргө келесиңер, өзүңөрдү тынчтандырасыңар. Мен эмне үчүн урушуп жатам? Эмне үчүн мен эмнени каалап жатам? Эмнени каалаймын азыр жубайымдан? Эшикке чыгып жөн эле мында басып, бул дагы бир аз жардам берет. Мындай дем алып, мындай жанагы дем алабыз го, ошондой эле дем алып, анан кийин бир аз чуркап ошол стрессти бир аз түшүрсөңөр, кайра келип сүйлөшкөнүңөрдө мындай позитивдүү сүйлөшүп каласыңар. Бул төртүнчү убакта. Бир нерсе кошоюн дедимби? Жанагы күйөөлөрүбүз урушуп жатканда ортодо эшикке чыгып кетет го. Ошондо аялдар аябай жаман сезет да. Таштап кетти, сүйлөшкүсү келбейт, мына кетти, буга баары бир деп чечкиси да келбейт. Менин кандай болуп жатканым менен деле мунун бул кишиге баары бир менин күйөөм мен жөнүндө ойлонбойт деген ар кандай ойлор келет аялдаргачы. Эгер азыр сен айткандай ошо алдын ала сүйлөшүп алса, макул, биз аябай ошо эмоциябыз же болбосо абал курчуп кеткенде биз ошол убакыт алып өзүбүз токтотуп эшикке чыгып мен басып келем деп күйөөсү айткан болсо мурдараак, ошентип күйөөсү чыгып кеткен, ошо урушуп жатканда мен кайра келем деп айтпашы мүмкүн, айта албашы. Бирок чыгып кеткенде деле аялдар билет, көңүлү ток болот да, азыр келет, бул азыр өзүн баскандан кийин кайра келет деп жаман сезбей калат да. Ошол чыгып кеткенин баякыл жай отуруп сүйлөшүп аткан учурда айткан, Ооба. Мен ушундаймын, ачуум келгенде эшикке чыгып кетсем сен жаман болбо, жаным, алтыным. Мен сени таштап кеткен жокмун, бирок мен өзүмдүн абалымды калыптандырыш үчүн чыгып кетип атам деп жай күнү айтып койсо, аял киши жаман болбойт. Ооба, ошол жай күнү айтып, ал урушканда жанагындай эмоция чыгып кеткенде антип дагы айтыш кыйын да. Мен азыр келем кайра 20 мүнөттөн деп айтпайт. Унчукпай эле чыгып кетет да. Же аялдар деле ошо аябай эмоцияга берилип, абал курчуп кеткенде ошо өзүн басыш үчүн мүмкүн башка бөлмөгө кирет. Ушундай да көбүнчөсү күйөөлөр, эркек
кишилер көбүнчө чыгып кетет деп ойлойм, анткени биздин практикада ошондой. Анан мурда мен аябай ушинтип чыгып кеткенде жаман сезчүмүн да. Азыр ошо сүйлөшүп алгандан кийин чыгып кетсе мен макул, азыр кайра келгенде биз улантабыз, биз проблеманы чечебиз деп өзүм айтып, мен да тынч болом да. Анан жана дагы сен айтып кетпедиңби? Биз мында мурдакы эрежеси биз бири-бирибиздин кадыр баркыбызды тебелеген сөздөрдү айтпайбыз, шылдыңдаган сөздөрдү айтпайбыз деп. Ушул нерсе аябай маанилүү да, анткени биз ачуу менен айтып алганда баары бир жараланат да, бир жүрөгүбүз жараланат. Анан ошол алган жаракатыбызды айыктырууга аябай көп убакыт жана энергия керек болот да. Анткени ушул мамилелер боюнча эксперттер атайын эме изилдөөлөрдү жүргүзүшкөндө алар билишиптир, бир терс же негатив сөзгө же кыймыл аракетке 5 позитивдүү кыймыл аракет жасаш керек да. Ошондо алар тең болот. Ошондо жанагы жасап алган туура эмес ишибиз жабылат экен да. Анан элестетсеңер, ушинтип эле канча негатив сөздөр чыгып кетсе, ал үчүн Канча жакшы нерсе кылышыбыз керек жакшы болот, нерсе кылыш керек болот. Анан аны дагы аялы же күйөөсү андан кийин айтып алгандан кийин, кылынып кеткенден кийин аны кайра кабыл алыш да кыйын да. Жүрөгүң ооруп турганда аябай бул нерсе көп биздин мындай мамилеге терс таасирин чоң тийгизет. Ошон үчүн ошо өзүбүздү алдын ала сүйлөшүп алсак, биз бири-бирибизди шылдыңдабайбыз, сүйлөшкөндө бири-бирибизди кадыр урма сыйсыз мамиле жасабайбыз деген сыяктуу. Жана акыркы мындай эрежеси, акыркы эреже бул ушул чыр чатактын үйдө болсо, бул ошол жерде калыш керек, үйдүн ичиндеги нерсе. Бул ошол үй бүлөнүн купуя сыры. Муну бир туугандарга дагы чыгарбаш керек, ата-энебизге дагы чыгарбашыбыз керек. Анткени алар дагы билбейт. Бул нерсенин эмнеден башталганын. Алар мүмкүн түшүнбөй туруп эле бир нерсени айтып коет. Эмнеден чыккандыгын. Типсал же, мен типсал деп туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн, Туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн. Бул ошондуктан биз жубайыбыздын кадыр баркын түшүрбөш үчүн бул чыр чатакты сыртка чыгарбашыбыз керек. Бирок өзүнчө адистер бар. Ошол адистерге кайрылсаңар болот. Экөө бирге кайрылышы керек. Бирөөсү эле барса, анда бул дагы жакшы эмес. Бул ушул 5 нерсе. Ушул нерсени дагы баякыл жай отурган абалда кел мындан кийин аба ушул нерсе чыкты. Эми ушуну сен айланаңда жакын адамдарга айтпайсың, мен айланамдагы жакын адамдарга айтпайм. Анткени алар эч нерсе чече албайт деп сүйлөшүп алыш керек экен да. Туура айтасың. Бизде биздин маданият боюнча аял күйөөсү урушса, кээде баары үй бүлөсү аралашат да ушул урушка. Атасы, апасы, жеңеси, досу, сиңдиси баары аралашат да. Бирок биз өзүбүздүн ушул пикир келишпестигибизди өзүбүз туура чечкенди үйрөнүп ала турган болсок, өзүбүз эле чечебиз да. Аны бирөө бизге чечип бере албайт. Анан адистерге барыш керек, болбосо өзүбүз чечип алышыбыз керек. Өзүбүз чече албаганда анан сен айткандай адистерге барсак, болбосо биз бири-бирибизди кечиребиз. Башка адамдар, мисалы мен ал акыл жөнүндө бир нерсени туура эмес, жаман анын туура эмес кылгандарын апама айта турган болсом, бул проблема чечилгенден кийин мен жолдошумду кечирип кете алам. Бирок менин апам мүмкүн кечириши кыйын да. Анын жүрөгүндө калат да ушул боюнча эле. Ошон үчүн бизде Кыргыздарда дагы бир туура макал бар. Казан аяк кагышат, Эрди катын урушат. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп ошентип киришет деген сыяктуу да. Ошентип башка адамдар киришпеш керек дегенди биздин деле ата бабаларыбыздан деле бери билген да, ушул бул эң сонун данышмандык бизге калган. Анткени мамиле, нике деген бул ыйык нерсе да. Бул баарына мынтип айтып жиберип, сыртка монтип жая турган нерсе эмес. Аябай экөөбүздүн ортобуздагы нерсе.
Анан ортобуздагы деп эле кээ бир зордук зомбулуктарды жашыруу деген бул башка нерсе. Зордук зомбулук нерсени жашырбай эми керектүү адамдарга айтып жардам сураса туура эле болот. Бирок экөөбүз чечип ала турган нерселерди же болбосо жөн эле жол күйөөм аялы жөнүндөгү терс ойлорду башкаларга айтпаш керек деген да бул. Ошо мен ошону сурайын деп аткам да. Мисалы эми коомчулукта ар кандай зордук зомбулуктар, кол көтөрүүлөр жада калса, өлтүрүп коюуга чейин болуп атпайбы? Бул нерсе бул чындык нерсе да. Анан ошентип жаап жашыруулар акыры ошентип дүң өтүп жарылбайбы деген бир ойго келип аттым эле, бирок сиз туура жооп бердиңиз. Аны жаап жашырбастан, бирок ар кандай кеңешчилерге кайрылуусу зарыл деп. Эгерде ден соолукка, өмүрүнө коркунуч келген мамиледе ушундай көрүнүштөр болсо, аны ушинтип жаап жашырып жүргөн туура эмес деп ойлойм мен. Анткени бул нерсе баары бир жана ооруну жашырсаң өлүм ашкере калат деген сыяктуу болот да. Аягында жаман болуп бүтөт. Ошон үчүн кол көтөрүү, кемсинтүү, зордук зомбулук деген нерселер мамиледе орун алышы туура эмес. Аябай коркунучтуу нерсе. Биз ошого көңүл бурбай кое турган болсок, кайдыгер карай турган болсок, аягы жаман болуп бүтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн бул нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек. Анан биздин коомчулукта ушундай кеңешчилерге барып аракет кылсаң, аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Мен чакырып кетмекмин да. Эгерде силердин мамилеңерде силерге жакпаган нерсе болуп атса, өзүңөр чечиш кыйын болуп атса, бизде азыр аябай көп информациялар бар, интернет деген бар, ал жерде көп нерселер бар. Ошонун окуп колдонсо болот, же болбосо билген кеңешчилерге барып алар менен сүйлөшсө болот. Ушундай жөн эле калтырбагыла деп айтмакчымын да. Сөзсүз үй бүлөнүн, мамиленин, никенин үстүнөн иштеш керек да. Анткени биз үйүбүздө деле аябай карайбыз да. Бузулган жерин оңдойбуз, эскирген жерин алмаштырабыз, оңдоп түзөө иштерин дайыма жүргүзүп келебиз. Мамиле деле, нике деле ошондой, ошонун өзүндөй да. Бир жеринде бизге жакпаган нерсе болсо, аны оңдоп, анын үстүнөн иштеш керек. Аны оңдош керек. Ошондо биздин үйүбүз жаркырап, таптаза болуп бизге рахат берген сыяктуу, биз дагы мамилебизден рахат алган болобуз да. Ушул кадамды жубайлардын кимиси кылса көбүрөөк жемиш болот? Бул сенин сурооң бир жагынан өзү дагы жооп берип жатат Каныбек. Анткени ушул биз мырзалар деген программабызда бул мырзалардын көбүрөөк мындай бир жоопкерчилик алышы, бул үйдүн бир туура багытта кетип атышы деген белгиси. Ошондуктан эгерде мырзалар ушул нерсеге мындай биз мурдагы программаларыбызда, убагыбызда айтып кеттик, жанагындай эгерде мырзалар ушул өзгөрүүлөргө тезирээк ык алса, ошого тезирээк жоопкерчилик алса, бул биз заман менен бирге баскан дагы болобуз. И анан үй бүлөбүздөгү кандай десем, тынчтыкты дагы, анан кийин бейпилдикти дагы тезирээк мындай бир камсыз кылган болобуз да. Ошондуктан бул мырзаларда дагы көбүрөөк жоопкерчилик жатат, и биздин айымдарда дагы бир өздөрүнө жараша жоопкерчилиги бар. Анткени булар аялдар, биз көрбөгөн нерсени аялдарыбыз көрүп турат. Биз билбеген нерсени аялдарыбыз кээде бизге көрсөтүп турат. Бул деген бул жөн эле бизге жардамчы деген. Бул аябай сонун, бири-бирибизди толуктайбыз деген маани. Азыр Алакул туура айтып кетти, эркектер көбүрөөк жоопкерчиликти алса жакшы болмок депчи. Анткени эркек деген үйдүн башчысы да. Анан үйдүн башчысын ээрчүү оңой болот да бизге. Аялдар эгерде күйөөлөрү ошентип демилгени көтөрүп турса, үйдөгү тынчтыкты, үйдөгү ынтымакты камсыз кылам деп ушинтип демилгени көтөрүп турса, аялдарга аны ээрчиш оңой да. Анткени эркектер күчтүү. Аял менен эркек арабанын эки, кандай десем, арабаны тарткан эки ат сыяктуу элестетсек, ошол
эркектер күчтүүрөөк болот да. Анан аялдар алсызыраак болот. Тартыш, арабаны тартыштан кыйын. Бирок эркектерде күч көп. Алар тартканда аялдары жөн эле оңой эле аркасынан ээрчигени оңой да. Анан ошол эле убакытта бул эркектер жоопкерчиликти алат, демилгени көтөрөт, бирок аялдардын деле аны ээрчип, ага ошондой алдагын аракет кылыш керек. Анткени мамиле эки тараптуу да. Бир эле тараптан мамиле аракет кыла берсе, бир тарап жөн эле отурса, бул жерде дагы мамиле жакшы болбойт. Ошон үчүн эки тараптуу болсо жакшы болот да. Биздин бир жолу семинарыбызга бир жубайлар келишти. Анан келгенден кийин бир күндүк сабактын аягында бөлүштүк да. Бардык келген жубайлар өздөрүнүн практикасын, өздөрүнүн ошо күнү эмнелерди алгандыгы жөнүндө бөлүшкөндө ошо бир күйөөсү менен аял айтат да. Күйөөсү айтат: "Мен ушул семинарга келгенде аялым өзгөрсүнчү, ушуну угуп, ушул өзгөрсүнчү деп келдим эле" дейт. Анан аялы да ошентип ойлонуп келиптир да. Күйөөм бир ушуну угуп, ушул окутууну угуп, анан өзгөрүп калса экен, биздин мамилебиз сонун болот эле деп. Анан келгенден кийин ар бирибиз дейт, өзүбүз мен өзгөрүшүм керек турбайбы, муну мен угушум керек турбайбы деп өзүбүздө экендигин билдик дейт да. Ар бири өзүндө экендигин, мен өзгөрүшүм керек деген ачылыш алышыптыр да. Анан ошодон кийин дагы көрүшүп жүрдүк. Азыр көргөн жерде айтат: аябай сонун болду. Ошо сиздерден сабактан уккан нерселердин баарын биз колдондук. Анан аябай биздин мамилебизге дагы жакшы болду. Биз мурдагыдай болбой жакын болуп калдык. Балдарыбыз да азыр биз бир аз эме болуп калганда балдарыбыз ошол күнүбүздү, ошол нерсебизди эстетет. Ата, апа баягындай кылбайсыңарбы деп. Анан кайра ошентип чогуу сүйлөшүп баштайбыз. Анан ушул эле нерсебизди биз эжелерибизге, байкелерибизге дагы айтып бөлүштүк эле. Аларга дагы сонун болуптур деп ушинтип айтты да. Анан демек мындан эмнеге айтып атам? Демек ошо мамиленин үстүнөн аял эркек бирдей иштесе, ошол эле убакытта менин күйөөм өзгөрүш керек деп аялдар отурбай, өзүм эмнени өзгөртө алам деп ойлонсо, эркектер аялым өзгөрүш керек дебестен, мен эмнени өзгөртө алам, мен эмнени бере алам аялыма деп ойлонсо, сөзсүз мунун жемишин көрүшөт экен да. Ошол эле убакта балдардын дагы көрүп алар да бактылуу болгонун билдик да. Чын эле балдар демекчи. Мурун дагы ошол биз үй бүлөбүз менен сиздердин курстан өтүп атканда дагы ошол балдардын көзүнчө урушуу бул аябай жаман таасир калтырат деген бир теманы өттүк эле да. Ошол жөнүндө балким оюңуздар болсо. Ооба, бул биз сиздер билгендей эле бул окурмандарга жана көрөрмандарга кайрылып кетким келет эле. Канеки бул балдар эч жактан окубаса деле, укпаса деле ата энени көрүп өсөт. Алар сезет, алар билет, алар аңдыйт. Мисалы үчүн эгерде ата энеси эки бөлмөдө боло турган болсо, экөөнүн эмоциясын алар дагы сезет. Бирок биз оолак болушубуз керек бир нерседен. Алардын алдында жанагындай сөздөрдү айтып, чыр-чатактын чыгып кетишине мындай бир этият болушубуз керек. Аябай этият болушубуз керек. Эми болуп кетти дейлик. Чыр-чатак болуп кетти балдарыңыздын алдында. Эми биз ошол чыр-чатактын бир мисалын өзүбүздүн жашообуздан бөлүшүп кетейин. Ошол кызым каникулга келди эле Кыргызстанга. Анан ошол убакта дасторкон үстүндө экөөбүз бир аз кызуу сөздөрүбүз чыгып кетти бири-бирибизге. Аялым экөөбүздүн. Анан ошол жерде анан кызым карап турат. Билип турат, бирок аябай бир аз мындай бир кызыктай кырдаал түзүлүп калды ошол жерде. Анан кийин деп анан кайра жанагы биз өзүбүз окуган, өзүбүздүн эме кылган эрежелерди мындай ойлодук да.
Анан кийин айтып, Курманжан, мен ушул сөздү мындай ачуу калтырбай эле жөн эле жакшынакай эле үн менен, неме менен, тону менен айтканда болмок эле, кечирип койчу, пожалуйста дедим. Анан ошолто Курманжан дагы сен эмне дедиң? Мен деле сага катуу сүйлөп койдум, кечирип койчу деп айттым да. Анан кызыбыз угуп турат ошол жерде. Чыр чатактуу болду. Эми анан кийин чечилишин дагы карап турат. Анан кийин карап туруп, анан эмне деди? Ата, апа, ушул силер наконец-то бир мындай конфликтти мындай чоң адамдар катары чечүүнү үйрөнүп алыпсыңар деди. Бул эми мындай муну менен эмнени айткым келет? Эми жанагы балдарыңыздын алдында чыр чатак болбосун. Эгерде болуп кете турган болсо, балдарыңыздын алдында чечимин көрсөтүңүз. Эгерде чечимин көрсөтпөсөңүз, анын натыйжасы анын жашоосунда ууланат. Алар деле ошондой. Бизди кайталайт. Ооба. Алар дагы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, балдарыбыз бизди көрүп өсөт да. Бизден үлгү алат. Анан алда балдарыбыз да бир күн үй бүлөлүү болгондо конфликтти биздей эле чечип калат. Эгерде биз ошол жерде болуп бири-бирибизди сыйлап сүйлөшө турган болсок, балдарыбыз деле ошону үйрөнөт. Эгер балдарыбыздын көз алдында бизде уруш талаш, конфликт чыгып кетсе, биз аларга чечүү жолун деле, туура чечүү жолун көрсөтүшүбүз керек да. Ошондо балдарыбыз туура чечкенди да үйрөнөт. Конфликт чыкпай коет деп эч ким сөзсүз конфликт чыгат, бирок ошонун туура чечүү жолун билип алган эң маанилүү нерсе. Демек, бир чыңалуу болду. Ал жана сиздер айткандай саат мончада чыңалуу болот. Болсо бүгүн кечинде болот деп эч ким алдын ала кепилдик бербейт. Бирок болуп кетти. Ачууландык, бири-бирибизге бир туура эмес сөздөрдү айттык. Андан кийин бир тынчтыкка келгенден кийин ошол тынчтыкка балабыз да күбө болду, ошол конфликт болуп аткан учурда. Андан кийин ошол бала менен чогуу баланы кошо катыштырыш керек экен да. Аны күбө катары. Ал биздин урушубузга күбө болгон. Эми биздин элдешүүбүзгө дагы күбө болуш керек экен да. Ошондой болуш. Эмне үчүн ал маанилүү? Анткени биз баланын жүрөгүн экөөбүз чыр чатакта болуп баланын жүрөгүн жаралаттык да. Жараны алып келдик. Эми ошол жараны айыктыруу үчүн экөөбүздүн элдешүүбүз анын жарасын айыктырат. Ооба. Алба биз балада деп коебуз го, бирок баары бир аны аралаштырып, мисалы балам, кечирип кой, мен ушинтип апаңа ачууланып катуу сөз айтып алдым. Же болбосо апасы, балам, атаңа ушинтип туура эмес мамиле кылып алдым, кечирип кой, кайра аны менен чогуу, Ооба. биримдикте чечилсе. Ошол биз да ошондой дагы бир окуя эсиме түшүп кетти да. Биздин уулубуз биз менен турган, анан экөөбүз дагы айтышып кеттик. Анан балам ошондо мен так байкадым, мен өзүм бир нерсени туура эмес айттым да. Ачууга алдырып, анан жаман тон менен ошо дене тилим деле жаман болуп, мынтип тултуңдап ушундай болду да. Анан уулум башка бөлмөгө чыгып кетти. Анткени бул жаш болчу эмес, чоңоюп калган эле жигит деп болчу. Анан байкадым мен туура эмес кылып койгонумду. Анан Аллакул кечирип койчу, мен туура эмес кылдым, мен ушуну жөн жайылы айтсам болмок деп Аллакулдан кечирип сурагандан кийин анан уулумдан дагы кечирим сурадым. Барып, уулум кечирип койчу, мен силердин көз алдыңарда атаңа туура эмес мамиле жасадым. Сенин да жүрөгүңдү ооруттум, кечирип койчу, мен туура эмес кылдым ушул жерде деп кечирим сурадым. Анан балам уф дебедиби? Ушундай кылды, уф жеңилдеп калдым апа дейт. Анан ошондо мен билдим да, биз өзүбүздүн мамилебиз менен балдарыбызга бактылуу кылат экенбиз, ошол эле убакта балдарыбыздын көңүлүн канчалык чөктүрөт экенбиз да. Туура эмес сөздөрүбүз менен, туура эмес кыймыл аракеттерибиз менен, ушундай ошон үчүн биздин аябай баланы тарбиялоодо биздин бири-бирибиз менен болгон мамилебиз балабызды тарбиялайт экен да. Абдан жакшы тема. Бирок биздин каалаганыбыз ар бир үйдө ынтымак, тынчтык болсун, уруш болбосун деген деп тилейбиз. Бирок практика, жашоо башкача. Ошондуктан биз ушул нерсени эфирге алып чыгалы деп чечтик.
Бирок эң негизги түпкү тилегибиз уруш болбосо экен деген тилек. Бирок эми болгондон кийин эмне кылыш керек экени жөнүндө дагы билип алганыбыз менче абдан жакшы болду. Анан эми сиздерге эркин микрофон берели, эркин убакыт берели, жүрөгүңүздөрдө эмне болсо ошону биздин көрөрмандарга кайрылуу иретинде айтсаңыздар болот. Эмне чоң рахмат бизге мүмкүнчүлүк бергениңерге. Мен көрөрмандарга, угармандарга эмне демекчимин? Жай отурганда кризистин келишине даяр болгула. Ал үчүн ушундай эрежелер, кантип туура урушуунун эрежелерин силер да сүйлөшүп алсаңар сонун болмок. Анткени бул нерсе биздин мамилебизди койт. Ортодо тынчтык алып келет, байланышыбызды, мамилебизди бекемдейт, биримдикти кармай турган нерсе да. Анан ошол азыр биз айтып кеткендей, эмне жөнүндө биринчи эреже болсо, эмне жөнүндө бизде конфликт чыккан болсо, ошол эле темада сүйлөшөбүз деп сүйлөшүп алышыбыз керек. Экинчиси эмне эле? Экинчиси кетем, кете берчи, ажырашалы деген сыяктуу биздин мамилени талкуулай турган сөздөрдү кошпойбуз деп сүйлөшүп алышыбыз керек. Үчүнчүсү бири-бирибиздин кадыр баркыбызды түшүргөн, шылыңдаган, кемсинткен сөздөрдү, кыймыл-аракеттерди кылбайбыз деп сүйлөшүп алсак жакшы. Анан абал курчуп кеткенде, эмоциябыз көтөрүлүп кеткенде өзүбүздү басуу үчүн убакыт алып, анан кайра келип сүйлөшүүнү улантып проблемабызды чечсек деп сүйлөшүп алсак, анан ушул ортобуздагы проблемалар жөнүндө же болбосо бири-бирибиз жөнүндө терс ойлорду башкаларга айтпашыбыз керек. Же болбосо жубайыңды башкаларга ушактабайбыз деген эреже акыркысы. Ушул эрежелерди мен угармандарга чакырык катары айтмакмын. Ушуларды силер да сактасаңар, жемишин көрөсүңөр демекчимин. Жакшы. Аябай сонун убакыт болду. Анан мен жана бир нерсени мындай бир аягына чыкпагандай сезип калдым да. Мындай азыр мен аялым дагы айтып кетти. Жанагындай ушул үй бүлөдөгү нерсе сыртка чыкпасын деген. Бирок ушул нерсенин анан тилекке каршы биздин коомчулукта жанагындай зордук, зомбулук деген нерсе мындай жок эмес экен. Эгерде зордук, зомбулук мындай бир жанагындай кыйноо боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө чыгышы керек. Анткени бирөөгө бул кол салынып жатат. Бул айтылышы керек да. Эми акырында ушуну эле мындай бир өзүмдүн сөзүмдүн катары жыйынтыкты айткым келет. Анан бирок мен ойлойм, эгерде мырзалар, эркектер, жигиттер, силер дагы бирок бул темабыз туура урушуу деселе, анан кийин бир урушууга даярданып албагыла. Жанагындай деп эле жөн эле сүйлөшүп алгыла. Жөн эле отурганыңарда биз мындай ушуну практика бир кылып көргүлө. Эркектерге айтмакым үчүн ушул практика кылып көрсөңөр, бул биринчи, экинчи, үчүнчү аябай кыйын болот сүйлөшүү. Өзүңөрдү сынап көргүлө. Бул жашоодо кандай маңызы бар? Бул жашоодун кандай эмеси бар? Мындай бир багыты бар. Эмнени мен жакшы чечем, эмнени жакшы чече албайм деп. Мындай бир сынап көрсөңөр өзүңөрдү. Аялыңар менен сүйлөшүп көргөнүңөрдө аялыңардан бир нерсе силерге чыгат. Бул эгерде ушуну кылып алсаңар, ушунчалык натыйжасы сонун болот. Ооба, абдан жакшы тема болду. Мен дагы башында теманы укканда, сиздер менен эфирге чейин сүйлөшүп атканда, бүгүнкү темабыз туура урушуу жөнүндө дегенде мен таң калгам. Урушуу, негизи бул урушуу да. Кантип туура урушса болот депчи. Анан мен сыяктуу да көрөрмандар өзүнө бир сабак алды деп ишенем. Көрсө биз жай күнү, сиздин сөзүңүздө айткандай, кризисти алдын алуу, же болбосо бир кыйынчылык келгенге чейин даярдануу. Алакул айкем дагы жакшы нерсени айтып кетти. Бул мамлекет ар бир табигый кырсык болобу, эмне болот, жанакына пандемия болобу, ошонун баардыгына даярданып, кандайдыр бир окутууларды өтөт. Учение деп коет го, шаар боюнча жүрөт, райондордо жүрөт. Ошол сыяктуу бизде эле жубайлар келип, жай күнү ошол
боло элек деле келип отуруп сүйлөшүбүз керек экен. Абдан жакшы. Чоң рахмат атайын ушундай алкындай болгон убактыңыздарды бөлүп, абдан баалуу нерсени биз менен бөлүштүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерде дагы толтура бир темалар бар. Анан буюрса алдыңкы эфирлерге дагы сиздерди чакырабыз. Бүгүн болсо ушуну менен жыйынтыктайлы. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү козголгон тема сиздерге дагы пайдалуу болду деген ишеничтемин. Анда кайрадан эмки эфирде амандашкан чакты сак саламатта бар болуңуздар. Жараткан баарыңыздарга жар болсун.